Аракет кылып ар күндө корого толду мал дүйнө, акча деп чуркап жүрөбүз, а бирок ачка жан дүйнө. Боорукери меримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Куттуу орозо марвада жана насихатта түз эфирде урматтуу мусулман бир туугандар, Кудай Таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Берген садакаларды, зекеттерди Кудайым өз дарыйында кабыл кылсын. Ушул орозого, куттуу орозого жеткен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаттарды айтабыз. Бүгүн сиздер менен биз ушул алган колго караганда берген кол жогору турат дейт. Андыктан кайрымдуулук темасында сөз кылабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн дин таануучу, дин аалымы, коомдук ишмер, дилмүрөк адеп, ахлак жана маданият борборунун негиздөөчүсү Өзбек Чотонов келген. Ассалам алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Кош келдиңиз. Жакшанда эл журтуңуз менен амандашып алсаңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Алла Таала ошо орозодо жасаган бардык жакшы иштерибизди, окуган намаздарыбызды, туткан орозолорубузду, дуаларыбызды, истихфарларыбызды, дагы кандай жакшы иш кылган болсок, баарын кабыл кылып, Алла Таала биздин бүт күнөөлөрүбүздү кечирип, ушул орозодо бизди таква, жакшы момун мусулмандардан кылып, жакшы адамдардан кылып, бизди бейишке татыктуу кылып, таттуудай кылган болсун. Баарыбызды ушу Рамазандын аягына чейин ийгиликтүү аяктаганды Алла Таала насип кылсын. Рахмат Ажыке, Алла разы болсун, алтындай убакыт бөлүп келгениңиз үчүн. Бүгүн темабыз керемет тема, кайрымдуулук. Биз кайрымдуулук дегенге токтолуп берсеңиз бул эмне? Бисмиллахиррахманиррахим. Ушул кайрымдуулук чынында ошо кайрып берүү деп атат да, мына кыргызча эметкен да. Дагы хайыр деген сөз бар, жакшылык кылуу деген. Ошо экөө тең ошо кайрымдуулукка кете берет да. Бири ошо кайрып берүү деген мааниде Алла Таала бизге берген неаматына шүгүр кылып, ошо кайруу да. Мисалы бирөө жакшылык кылса, сен да бир жооп беришиң керек да, жакшылык ошого сага жакшылык кылганга, жакшылык кылган кишиге мисалы жакшылык жооп беришиң, эң азы рахмат айтуу да. Бирөө келип сага бир жакшылык кылса, сен ага ошого окшош бир нерсе жазуу, ошо кишиге же өзүңдүн ыраазычылыгыңды билдирүү, жакшы сөз айтуу, ушу бир нерсе кылып кайруу да. Мына бизде да ошо Алла Таала бизге кимибизге неамат берип атса, чынында биз аябай чоң неаматтарга ээбиз да. Биз жөн бир эле материальный эле эзептеп атабыз да. Жакшылык деп. Чынында мына бизге берилген көз, бизге берилген ооз, бизге берилген ушул мүчө, биздин денебиз, биздин акылыбыз, биздин ден соолугубуз бүт баары чексиз ошо шүгүр кыла турган, кайрый турган, ошо жакшылык айта турган нерсе да. Чынында көзүбүз жок болсо, ордуна бирөө келип көз салып берем сага десе, бул кандай чоң жакшылык. Укпай турган кулагыбыз болсо, бирөө келип сага кулак салып берейинчи десе, кандай эч сөз менен айтып түгөтпөй турган неамат да. Мына биз аман-эсен жүрөбүз, өзүбүз басып жүрөбүз, сүйлөп атабыз, көрүп атабыз, угуп атабыз. Оокатыбызды эч кандай проблема жок жеп атабыз, сиңирип атабыз. Бул ушунчалык чоң неамат, жакшылык. Неамат, жакшылык. Буну ооруган киши гана билет. Жакшы. Көзүн ушу баркын, баалуулугун ушу көрбөгөн киши билет. Кулактын баркын ушу укпаган киши билет, уккан киши жүрөт. Аны укпай калса, ошондо билет да. Азыр даже кулагың сал азыраак укпаса да билинет да, кандай неамат экен деп. Ошо биз аябай чын Алла Тааланын алдында аябай ушу кайрымдуулукка акылуубуз. Устаз, ушул жерден бир маселе. Баягы сиз интернетке башкаларга окшоп мындай чыгарбайсыз да, дээрлик. Мектептерди салып жүрөбүз, суу чыгарып жүрөбүз, фаб салып жүрөбүз, жетимдердин башын сылап жүрөбүз, той кылып жүрөбүз. Кыскасы, көп нерселер жасайсыз.
Анан интернетке мындай кээ бирлер бир болор иш жасап коюп эле баягы пиар үчүнбү же башка үчүн эмнеге сиз көрсөтпөйсүз? Сыр эмнеде? Чынында максат эмес эле да мындай. Өзү негизи айтпай кылган жакшы да. Айтпай кылган. Айтпаган, Сол көбүрөөк. Мактанбаган. Сыр менен мындай купуя көрүнбөй жазган эң жакшы нерсе да. Момун киши жанагындай көтөрүлүп кетпешет да. Текеберленип. Мен кылдым деп. Мен деген нерсе болбошу да, чында бул эң чоң күнөөлөрдүн бири. Ошо мен деген да. Ошо адамдардан өзүн өйдө сезүү, мен кыйынмын деп өзүн сөздөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда кимдин жүрөгүндө чаңдын ордугунча текеберлик болсо, менсинүү. Өзүн өйдө сезүү. Ал бейишке кирбейт экен да. Чаңдай эле. Чаңдын ордугунча дейт. Ушунчалык эч кандай текеберлик болбошет да. Эч качан мен дөшкө мен кылдым, мен жаздым дөшкө сөзүндө ошо биз жазганын артында да Алла Тааланын калоосу бар да. Алла Тааланын ошо себеби бар. Биздин жазганыбыздын артында Алла Тааланын сөзсүз Алла Тааланын дейиши бар. Бизди мисалы мен жана эле айттым, бизди көз бербегенде кандай кантип калат элек. Бутубуз кыймылдаганда кантип калат элек. Бизге Алла Таала мүмкүнчүлүк бербегенде, Алла Таала мүмкүнчүлүк бергенде бир нафас да кылмамыз, бир жолу бир деп терең деме алмабыз да. Анан ошон үчүн Алла Таала дайыма жакшылык кылганда да шүгүр кылыш керек. Мисалы жанагы Наср сүрөсүндө айтат го. Иза жаа насруллахи вал фатх ва раайта наса ядхулуна фи диниллахи афважа фасаббих бихамди раббика вастагфиру иннаху кана тавваба. Эгерде жеңиш келсе да, чоң ийгилик келсе, анан адамдар дейт ушу динге толкундардай болуп келип атса, анда ушундай чоң ийгилик болгондо силер Алланы көп мактагыла, анан истигфар кыла дейт да. Анткени Алла Таала ошо тообаларды кабыл кылчу дейт. Ошо бул аябай чоң эреже. Эч нерсени мен кылдым дебей, Алла Таала ошо кылганга мага мүмкүнчүлүк берди. Алла Таала мага ушуну жазап берди. Алла Тааланын жардамы менен гана ушундай болду деген болчу да. Мисалы байлыкты деле Аллага берет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кулиллахумма маликал мулки ту'тил мулка ман таша ва танзи'ул мулка мимман таша ва ту'иззу ман таша ва тузиллу ман таша биядикал хайр иннака аля кулли шайин кадир. Ошо сүрөдө Алла Таала айтат. Ошо аятта. Айтыгын эй Мухаммад, сен кимге кааласаң бийлик бересиң. Кимге кааласа? Кимге кааласаң алып коесуң. Заматта. Кимди кааласаң көтөрөсүң, кимди кааласаң түшүрөсүң. Башка. Мына ошо бүт баары Алланын колунда, бүт баары Алла Таала бүт баары нерсеге кадир. Алла Таала бүт баары кудуреттүү ошо нерсеге. Бүт баары Алланын буйругу менен биздин бай болгонубуз, же кедей болгонубуз, колубузда бар болгону, жок болгону бүт баары Алладан. Биз бир себеп менен ал деле жазылган. Ошол деле тагдырда бар. Ошон үчүн дайыма Алла Таалага шүгүр кылышат. Анан жана оозун учу менен эле шүгүр деп коюп, анан кийин кыймылдабай койбош керек да. Мисалы, мына азыр мындай болот да, зекет деген байларга эле парз болгондой болот да. Байдан сәл ылдыйрактар бар. Же бул деле бай, бирок чогултпайт да. Баарын жеп салат. Баарын андай iPhone алып алат, өтө кымбат машина алат, өтө кооз үй салат. Анан
эч качан зекетке жетпейт акча. Ошолордун бәріне барсın. Ал эмес жана ажылыкка барак мына азыр $6.000, $2.000, $3.000 болгондо эле бериш керек уже зекет. Эч ким зекет бербей кетип атат. Даже умрага бараткандар уже барсы алар чынында зекет эле. Андан мурдачы, андан мурда алардын баарыбызга жакшылык кылып барсın. Баарыбызга жанагындай садака берүү. Садака дегенде тыйын эмес, сары чака. Жанагы 10 сом, 20 сом. Нормальный бериш керек. Көп. Ушул жерде садакада атабыз, зекетти атабыз. Зекеттин өлчөмү кандай? Кандай кылып бериш керек? Канча кандай берилет? Зекеттин өлчөмү 86 грамм алтын дейт. Аны эми бул малдардыкы ар кандай чында адамдарда мурда алтын эч кимдер кармап эмес. Мурда жана грамм дегенди эле эч ким билген эмес да. Бирок ошо жанагындай алымдар келип ченеп билип жана зекет атайын зекет менен иштегендер ошону эметчи да. Чынында ошо 86 грамм болсо бериле башташат да. Ошо азыр эми бир $2.000 тегерегинде да. Бизде аны эми мен чынында так эзиптеген жокмун. Анан ошо бир эме ошого жакыныраак да. Анан биз эмени зекетти эле ойлоп атабыз да. Зекет эле парз, калгандарга эч нерсе парз эмес да. Бул чоң кат. Анткени мисалы кээ бир нерсе шариатта даже айтылбайт да. Мисалы сен балаңды кармоо, көтөрүү, мисалы керек болгондо оокат берүү, дагы бир толтура ушундай нерселер бар. Ал айтылбайт, анткени анысы деле ошондой жазылат да. Аны мисалы белгилүү болгондой деп коет да, маруф деп айтат. Белгилүү болгондой кээ бир нерсе аны ал эми жаныбар деле кылат да. Жаныбар деле өзүнүн баласын ушундай аябай коргойт, аябай базып кеткенче өзү жанагындай өзү оокат жеп кеткенче жанында аябай эметет. Ал эмес өлүм өзүнүн курмандыкка чалып болсо да баласын коргоп коет да. Ошончолук. Анан адам деле ушундай да. Ал жөнүндө айтылбайт, анткени аны даже айтылбайт да. Мисалы тамак жеш парыз деп эч ким айтпайт. Бирок анткени баары курсаганганча жейсиң. Туалетке бар деген парыз эмес. Ансы деле айтпайт аны парыз, туалетке баруу парыз деп. Анткени ансы деле бар азыр. Анда ошо сыяктуу кээ бир нерсе ал эмес капырга да мусулманга да бүт баары жасайбыз да ошол нерсени. Кээде керек болсо капыр ошо жанагы бизге парыз болгон нерсени бизден да жакшы жашайт кээде. Же мушрик. Ушул жерде бир маселе, мындакей телефонуңуз коңгуроосу тынбайт экен. Жардам сурагандар, муктаж адамдар, жесирлер, жетимдер. Анан баягы үйүңүзгө чейин келип, ошол кеңсеңизге барып, ошолор баягы сүйүнсө, ошолор жылмайса, сизде бир кандай сезимдер пайда болот? Чынында аябай бир жакшы сезим да. Кээде көзүңөн жаш чыгат да. Ошо адамдардын сүйүнгөнүн көргөндө. Кээде бир жакшылык кыласың. Анан көзүңөн жаш чыгат да. Ушундай жүрөк эзилет да. Бир адамдарга бир жакшылык кылсаң, чоң жакшылык кылсаң, анан адам үчүн күтүүсүз болсо, анан ушундай бир акыбал болот да. Ушул жерден бир мындай бир таасирлүү ошол болгон окуядан айтып бербейсизби? Кандай бир ушул балким алгандардан, бергендерден кандай бир? Эми чынында аябай көп да ушундай нерсе. Рей болбосун деп атасыз, туура. Анан чынында аябай эле эмоциялар, ошол учурдагы. Ушундай муш эме да, чынында мисалы даже аябай бир жакшы бир нерсе колуңа тийсе да андай сүйүнбөйсүң да. Мисалы андай болбойт да. Жүрөгүң мисалы көзүңөн жаш чыгбайт да. Мисалы өтө кымбат бир нерсе болсо да мен эми чынында кымбат нерсени жакшы көрбөйм чынында. Янында орден, медаль,
жанандай генерал да бир нерсе деген эч бир мен жүрөгүм табиятыңызга жакпайт. Кылым кыйшабайт дейт го. Эч кандай эмоция болбойм. А кээ бир адамдар ошо тилекке каршы жол алыш үчүн мындай тааныш издеп пара берген учурлар да болгон да. Болот ата, ошондой жок, ошондой мода болот азырчы да. Дагы деле. Мисалы бийлик келип ушундай байлыктын артынан кубалап атат, дагы бир нерсе бул мен эч кандай жүрөгүм жана кылым кыйшабайт деп атат го, ошондой эч кандай эмоция болбойт да. А бирок ошо жанагындай бирөөгө күтүүсүз жакшылык кылсам, мен адамдарды көргөм, ыйлагандарын аябай ыйлайт да кээде. Ушундай анткени алар үчүн күтүүсүз ушундай кыйналат да байкуштар. Ушундай кыйналып, анан кийин ушу мага ким жардам берет, кантип кутулам, ушинтип деп турганда, ошону күткөнүн берсең, андан да көбүрөөк мисалы. Көрөсүң да, ыйлап аткан. Баракелде. Аны ошенткени өзүң да толкундан жанагындай бир сезим бул чында аябай жакшы сезим болот. Мен ойлойм, мына жүрөк жумшарат деп. Жүрөк жумшарат да ошо. Күч кубат берсин сизге. Эми жасай турган иштериңиз көп алды да. Ошол өзгөчө ушулайда же башка айларда деле, мисалы жакын эле бир керемет китеп жаздыңыз, ушул менин газалым деген. Анан окуп да көрдүк, аябай өмүр баяныңызды жазыптырсыз. Анан ошол элге, кыргызга, маданиятка, адабиятка, тарыхка, динге кызмат кылган адамдарды жазыптырсыз. Жакшы китеп болуптур. Мен билгенде бир 15 ашык китеп жаздыңыз окшойт. 4дөн ашык илимий плакаттар. Анан ушул китептерди чыгарып таратса да бул кайрымдуулукка жатабы, кандай болот? Бул чынында жанагындай биз түшүнгөн кайрымдуулук эмес, дагы башкача кайрымдуулук. Айттым го, Алла Тааланын алдында эмне жакшылык кылсак, ошонун бери эле кайрымдуулук. Алла Тааланын бергенине биз кайрыганыбызда ошол нерсени, мисалы бизге эмне берсе, ошону кайрыганыбыз. Ошого даже кайрыганга аракет деп айтабыз. Анткени чында сахабалардын жасаган кайрымдуулугунун жанында биздики кайрымдуулук деле болбогат. Сахабалардын кылганын жанында биздики эч нерсе эмес да. Биз сахабалардын сөз менен эле тилдин учунда эле айтып калдык да. Ушундай кылган, анан ушундай сахаба ушунткен. Жана Хасан Басри айтат да, силер сахабалардын жасаганын көргөнүңөрдө түнүгүн ыйлайт болчусуңар дейт. А сахабалар силердин кылатканыңарды көрсө, силердин ал жүргөн жүрүш турушуңарды. Булар мусулманбы же капырбы деп айтмак дейт да. Ушунчалык биздики кылган иштерибиз аябай эле мусулманчылыкка окшошуп берет. Мен Америкадан көрдүм да эме берген, мисалы кайрымдуулук деген, мисалы автоматически дейт, автоматически 100 эле айлыктан кол коюп берет экен, муну карман кол менен деп. 3%. Айлыгынын 3%, 2,5 эмес, 3%. 98% берет экен. 98%, почти бүт баары берет экен. Бүт адамдар анткени ошо жөнүндө эле зекетке жетейин деген айлалар да. Ошондо анан ошолор 3%-ын кол коюп берет экен, карман кол деп өздөрү. Корейлерде устаз 10% берет экен, 10%. Мен аны көрдүм, мына бул мусулман коом эмес бул. Ооба. Анан биз болсо биз мындай да 20 сом бери десем, ошо 20 сом да бербейт. Менин айлыгым аз деп. А чында ал айлыктар сеники эмес чында. Мен бир жерден айтып атам, жигиттер, келди мындай 100 сомдон эме бир жумада бир 100 сомдон берип турайлы садака. Эң кеми эми. Андан кийин көбүрөөк берсеңер бергиле десем, кадимкидей талашат да. А мен айтам, пайгамбар садакадан кемейт деген, силер ишенбей атасыңар ушуга. Пайгамбардын сөзүнө ишенбей атасыңар, кемейт дегенине. Кантип ишенбей атасыңар силер? Пайгамбар жалган айтпайт. Пайгамбар мисалы Куранда жалган жок. Пайгамбардын сөзүндө жалган жок. Эгерде айтса, садака кемейт, анда кемейт. Бербейсиңер силер. Мисалы пайгамбар айтты бир хадисте, кечке чейин иштеп отун бир нерсе болсо да, сатып болсо да, садака бербейт да. Бул деген фарз болот.
иштеп атайы иштеп болса тауып тұрған садақа береді. Ана bu жақтан келіп ошо 100 сом бір жұма чында жұма күні 20 сом бергенде болады да. Демек, ұстаз баяғы азыр беріп байыш керек, ә? Егерде беріп байыш керек десе таңғалат екен да. Құдай тағала бәлкім жана 10 еселеп, 100 еселеп беріп қояды. Ана Құранда да аят бар. Жоқ, кеп мақсат баюда емес та. Мақсат Алла Тағала берсе байызың, бербесе байыбайсың деген неме болуш керек та. Анан кейін мақсат баю емес. Мақсат жақсы мұсылман болу. Болған қолыңда берген нәрселер, қолыңда берілген нәрсе менен мысалы тура жашоо. Берген қол жақсы. Ошол мұсылманшылық чында. Лейсел бир аң туаллу вужухакум кибла ал-машриқи вал-магриби дейт қой. Ошол аят, узун аятта, ошол аяғына чейин эметсе, силердин жакшылык кылганыңар батышты карап же чыгышты карап окуган эмес, мисалы кыблага карап да. Жок, кеп анда эмес дейт. Ошо силердин эмеңер намазды өз убагында окуу, мисалы Аллага ишенгенден кийин жакшылыктарды кылуу. Ошо Алла үчүн кедейлерге, мискиндерге, муктаждарга берүү, жакшылык кылуу. Бири-бириңерге жакшылык кылуу болот да, ошо. Жакшылык деген мына ошо чын жакшылык. Андан намаз кечишин окуп эмес. Ошо намазды эмнеге окутат? Эмнеге окутат? Намазды биз ошо түз жүрсүн. Бизди моюнсуз, мисалы, эмне үчүн намазда хушу дейт да, фарз. Хушу, Кудайдан коркуу, мисалы, чында кыргызчада мен сөзүн таппай атам, бул жанагы смирение деп айтат орусча. Өзүн кичипейил тутуу, өтө кичипейил тутуу. Ошо Алладан, Алланын алдында жанагындай мен алсыз кулмун, мен өтө эч кандай мен кудуретим жок, сенин жардамың жок дегендей, ушундай алсыз тутуу да өзү. Анан ошо максат ошол, жана баю эмес. Максат баю деген максат дагы болчу. Башка. Куранда бир аят бар экен, жегиле ичкиле ысырап кылбагыла деген. Буга кандай токтолсо болот? Азыркы биздин учурда ысырап чынында бизде ушундай биз кээ бир нерседе чынында көңүл бурбай достор. Мен айттым го жана капыр коомунда да мындай таппайсың. Мындай кылып капыр коомунда да жок. Мындай ушундай деңгээлде ысырап кылуу. Ушундай жанагындай дворянский той берүү. Мен айттым, Шабан Батыр да мындай дасторкон койгон эмес. Шабан Батыр даже үч уктаса түшүнө кирме эмес да, мындай ушундай да дасторкон болот экен деп. Азыр барсаң, ушундай түрлүү тамактар, ушундай $70 миң тойлор өтүп атат. Ушундай тойлорду берип атат. Ошо биздин эң чоң байлар, хандар көрбөгөн той да. Бул улар уялыш керек да. Кудай Тааладан уялыш керек. Мисалы, кедей, кембагал, муктаж тууганы, жанагы уруу деген, жет ата деген тууган деген сөз. Жет атага чейин тууганбыз деген сөз. Бир уруубуз, бир тууганбыз. Мисалы, жана жет ата деп кыйкылат да. Оларга жет ата жөн эле жанагы эмес эле керек болот. Жет ата деген сөз эле. Жет ата эмес, өзүнүн атасын карабайт. Өзүнүн атасына бир келе кант алып бербейт. Бир бачка чай бербейт. Телефон менен сурап коет. Эмне керек бул силерге беринсе? Ана люта атасы байкуш атай, ой жок балам бар деп коет да. Эчине муктаж эмесмин деп. Анан бүт жанагындай теке берилип, аны өзүң көргөзүп да. Ал эми жанагы өлө албай жүргөн кедей лох чында. Ошол да келип өзүн көргөзөт да. Барып бир жерде кул болуп, туалет тазалап, да бир нерсе кылып ошо орустун итин багып жүрөт да. Итин жанагындай сейилге чыгарып. Ошол келип берде хан берген той берет да. Ушундай бир бунун ичинде жана мынау ысыраптын ичинде бериле ысырап эмес. Бул чынында ысырап деген сөз чектен чыгуу деген сөз. Чектен чыгуу. Ашыкча коромжу кылат, бир эле эме эмес. Бул жанагы байлыгын колуна тийген нерсе эмес. Андан да башка чегинен чыгат да. Бул жанагы инсандык нерседен чегинен чыгат. Эң жаманы
бул жанагы байлык деле аш чогороткон эмес, акчаны мисалы мүлктү, малды. Бул адамдык чектен чыгып атат. Адамдык. Мисалы жанында муктаж туруу, өзүнүн бир тууган карындашы, өзүнүн бир тууган ийнелери туруу, бербейт бир тиын. Анан келип тойдо жанагындай чачып атат да. Аны эмнеге эл көрсүн, мен ушундай кыйынмын. Жаман катында, жаңы алып аткан жаман катында. Ошонун алдына келип, мен мындаймын дегиз келип атат да. Мен ушундай кыйынмын. Мисалы анан ушул эми бүгүнкү темабыз ошол кайрымдуулук. Ушул айда өзгөчө кандай кайрымдуулук иштерди жасаса соо көп? Кайрымдуулук эң маселе азыр чында орозодо эң чоң кайрым бул ооз ачтыруу азыр. Чында ооз ачтырууда аябай бир чоң нерсе. Урматтуу туугандар, мен айтат элем да, кимиңер мүмкүн болсоңор эт эле алып берип койлачы кошунаңарга, бир жанагындай муктажыраак үйлөргө, өзгөчө бага тургандары жокторго эт эле алып берип койчу, калган буузда. Ошо этти кайнатып берсе да 1 айлык күч алат да чынында. Шорпосын ичет, э? Шорпосын ичсе 1 айлык күч алат да. Мен ошо аз ойлоп атам, ошо жанагындай курманы айттагыдай эле союп туруп эт таратыш керек болот. Анткени адамдар чынында байкуштар эч нерсе жебейт экен да. Мен нан менен суу эле ушу, нан менен чай ичип эле ушинтип ооз ачкандар бар да. Анда ошон үчүн анан экинчи нерсе мен айттым да, могу токторду чакырбай ачкаларды чакыргылачы, урматтуу туугандар. Негизги маселе бул. Чында муктаж. Азыр мына байлар чында, бир сен пробкалардан чыгып, бир алыс жакка баргандан сен ооз ачкан муктаж эмес чында. Ошо жана мына азыр жанында кошуна Сен соо алам десе, кошуна мына азыр ар бир жерде жанагы араң жана көмүрүнө, араң светине жеткизип, бирок орозо туруп аткандар бар да. Ошолорго урматтуу туугандар, эт бет алып берип койсоңор, кичиник продукт алып берсең андан да жакшы. Мисалы биз жакында 1 айга жете турган продукт бердик бир нече жүздөгөн адамдарга. Ошо 1 айга жете турган продукт. Бирок эт бере алган жокпуз да ошолорго. Чынында 1 айга жете турган, 1 айдан да ашып кете турган. Сен айткандай ушул өткөндө эт тарашып аткан бирлерди көрдүк. Алла кабыл кылсын. Урматтуу көрөрмандар, насихатта жана ошондой эле Марвада түз эфирде куттуу орозодо бүгүн сиздер менен биз ушул кайрымдуулук жөнүндө сөз кылып атабыз. Алган колго караганда берген кол жакшы дейт. Бул дүйнөдө дагы, о дүйнөдө дагы. Анан мынакей убактыбыз карып барат агай. Ушул кайрымдуулук деген чоң тема. Анан ушул эми ороз ай, 1 ай тез эле өтүп атат. Убакыт деген зымырап. Убакытына берекеси жок. Анан өзгөчө ушул жанагы сиз эт сунуштадыңыз, жакшы маселени көтөрдүңүз, жанагы жетин жесилер чакырса депчи. Ошондойлорду балким сураса сизде барбы? Биз чында өткөрүп атабыз да, ошондойду өткөрө баштадык. Азыр бир 2-3 жолу жазадык. Залдарга мисалы жакшы жанагы өздөрү отурган залдар, жанагындай той берген тойханаларда. Ошол жерлерге өткөрдүк. Ошо жанагы ресторандын ээлерине да рахмат. Алар да келип аябай бааларын арзан кылып, өзү салым кошуп, кээ бирлери өзүбүз эле биз эле берип коючу, эмесин, ноолордун баарын биз эле кылып коючу. Вот силер жанагы конфет-санфеттерин, жанагы эт-беттерин алып келип берсеңер, калганын баарын биз кылайчы дегендер да болуп атат. Аябай. Анан чында аябай жакшы экен да ошол нерсе. Келип ошо дайыма курзак ачка аябай муктаж болгондор ошо мына 120-150ден чакырып атабыз. Жетим жесирлер. Жакшы агай, анда биз азыр эфирде, түз эфирде көрүп атат да. Мына ушундай баягы ушундай адамдарды ооз ачат элек десе, кимге байланышат? Кайсыл номерлер бар? Иштейби? Кызмат кылгандар барбы? Эми мисалы мындай да, биз ал жана телефондор менен арыңызды чакырыбыз, биз жана уюштурабыз. Биз бир эле орозо эмес да. Биз ороздон мурда жазабыз. Аны азыр ойлоп атабыз, ушу ооз ачтырганга да жазайбыз, азыр Кудай буйрса, иншалла. Демирчи болобуз десе. Демирчи болобуз десе, ошо биздин телефондорду эми билет да, ошо кайрылуу берсин, чында жанагындай биз реклама деле кылып аткан жокпуз. Анын жөнүндө мен чакырык кылып атам, ошо келгиле туугандар жазайлы деп. Анан кийин жазгандар болуп атат, биргелешип кылгандар да болуп атат. Анан чынында аябай урматтуу туугандар, мындай да, эми Алла Таала ошо мискиндерди жакшы көрөт дейт да. Муктаж жанагы байкуштарды
аябай Алла Таала жакшы көрөт да. Буларга урматтуу туугандар, алар үчүн ушундай чоң үлгү-аталар бар да. Кыямат күндө ошолор король болот да чынында. Ошо кедей бул дүйнөдө кор болуп аткан адамдар, урматтуу туугандар, ошолорго биз көзүбүз ошолорду карап калат чынында. Кыямат күндө ошолор бизге жардам беришин, ошолордун сөзү. Ошон үчүн жакшы көрүлөт. Пайгамбарларым бүт бар айтат да. Кедейлер жакшы көрүлөт. Алла Таала жакшы көрөт. Анан Иса алейхиссалам экен же биздин пайгамбарыбызбы? Мен мискинмин, мени мискиндегилер деген. Мен оюмча ошо Иса алейхиссалам мен унутуп калдым. Бирок биздин пайгамбар деле кедейлерди аябай жакшы көргөн. Ошолор менен жүргөн, ошолордун дасторконунда отурган, ошолордун жанында жүргөн да. Ошо байлардан алыс болуп, тескерисинче. Ошол кедейлердин жанында жүргөн. Аны ошон үчүн биз да урматтуу туугандар, бул Алланын жакшы көргөн бенделери деп белгиле, жетим жесирлер, мискин карыптар, жана картаң, кароо жок адамдар, үйүндө оокат жоктор, баары Алланын сүймөнчүктөрү урматтуу туугандар. Ошолорго берейли, ошолорду сүйүндүрөйлү. Мына орозо колуңар ачык болсун дейт орозду. Анткени соогу 100 эзелеп 700 эзеге чейин ушундай бул ай кабыл боло турган, жакшылыктарды кабыл боло турган ай, биздин күнөөбүздү кечире турган ай. Ошон үчүн жакшылыктарды кылайлы. Ошо унутпайлы, жанагы курзак токторду чакырбай, ордуна курзак ачтарды чакырсак, ошолорго оокат берсек, ошолорго жете тургандай продукт берсек, эң сонун болот да. Биздин демечилерди айта кетсек, Маушин Веб IT академиясына жана ошондой эле Кут курулуш компаниясына, Сеннамет клиникасына, Альянс мебелдик салонуна терең ырахмат билдиребиз. Кудай Таала оразаларыңыздарды кабыл кылсын, берген садакаларды Кудайым кабыл кылсын. Анан мынакей эфирибиздин аягына келип баратабыз агай. Эми бул өтө чоң тема. Бул жарым саат, 1 саатка батыра турган тема эмес, айтып берсек өтө көп. Пайгамбарыбыздан, Курандан аяттарды келтирип атасыз. Ошол аз убакыт калды, ушул орозо ай буга чейин эле сиз көп иштер жасап келгенсиз. Анан өзгөчө мынакей жаштарды, азыр ушул кайрымдуулук жасаган жаштар өтө көбөйдү. Айтып айтпай, анан чоң иштер жасап дагы ошол келечекте жаштардан эмнелерди күтүп атасыз? Көз карашыңызда. Мен биздин жаштардан чоң үмүтүм бар. Аллага шүгүр, мен жана чынында айттым го, кээде ушундай көзүмөн жаш чыгат да. Ушундай мен разы болгондо ушундай. Ошо жаштарды көргөндө, биздин жаштарды көргөндө аябай кээде көзүмөн жаш чыгат. Ушундай сүйүнөм да. Биздин жаштардын жанагындай мечиттерде толуп жүргөнүн, мечиттерде түндө, мисалы таравихтерде толтура жаштарда баары. Ушундай бул сүйүнүч да. Себебинде булардын келечеги, булар ичпейт, булар чекпейт. Булар жакшы адам болот да, иншалла. Кайрымдуу болот. Ошо Кудайдын жолу менен түз жүрөт да булар. Булар иншалла. Эми мисалы мындай да, биздин арабыздан ар кандайлар чыгат, намаз окумуш этип алып, ар нерсе болуп атат чынында. Намаз окумуш эткен коррупционерлер, намаз окуган бандиттер да бир нерсе толтура да. Бирок Кудайга шүгүр булар кирип келе атат да, кирип келе атат. Түз жолго кирип келе атат. Бирок толук кирген жок да, ошон үчүн бизден көрбөсүн. Бирок жалпы жаштар кайрымдуу болуп аткан, ал эмес намаз окугандар да, окугандар да. Мисалы могу жана коронавирус болгондо да, жанагындай Тажикстан менен эме болгондо да, конфликт болгондо жаштарды көрүп сүйүнөсүң да, ушундай акчасы жок болсо ошол жерде жүрө да. Кызмат кылып. Üşüбөй, түндө, суукта, башкада түнү күнү фонариктерди жанагы соткаларын жарыктары менен болсо, жана продукттарды ташып, башка кылып, жүрөктөрү иштеп атат да чынында. Мен ошо аябай сүйүнүп атам. Биздин жаштар ал эмес дүйнөлүк масштабта ушундай жакшылыктар жасап атат. Жанагындай тынымсыз Алланын жолунда жүрүп аткандар бар арасында. Ошо бүт баарына Алла Таала кабыл кылсын. Биздин жаштарыбызга иншалла Алла Таала бакыт берсин. Ошолордун тилектерин орундасын. Демек, ушундай сонунда Кудай буйрса, келечегибиз жакшы болот деп ойлойм.
Кудай буйрса, баягы келечекти көрөм десең, жаштарың карагыла илимдүү, кайрымдуу, такыба жаштардын колуна дейт буйрса. Анан сиздерден чоңоюп келаткан өрнөк алган жаштарды келечекте мусулмандар да. Буйрса абдан чоң иштер жасап атат. Анан жана сөзүңүздүн башында да айттыңыз, абдан мындай баягы көзүмө жаш алам депчи. Анан өзгөчө ушул айда баягы кайрымдуулук бир, анан кандай ибадаттарды көбүрөөк кылсак жакшыраак болот? Ибадаттын эң жакшысы чынында намаз. Бул намаз айы өзү чынында кечке чейин нафил намаздарды окуй берсе, зикир кыла берсе, садакаларды бере берсе, истихфарларды кыла берсе, тооба кыла берсе, анан ким мүмкүн болсо Куран менен отурушу, урматтуу угундар, Куран айы дейт да. Анткени ушул айда Куран түшүрүлгөн. Куран айы эч качан бир да күн Куран койбогон күн болбошот да. Дайыма Куран менен. Чынында биздин эң чоң жумушубуз бул намаз. Эң бир жакшы китебибиз бул Куран, урматтуу угундар. Ошо Куранды бул биздин жанагы дастур деп айтат, бул биздин конституция чынында мусулмандардын. Ошону биз кайдыгер болбой эле да. Ким эгерде алиге чейин Куран эметпесе, окуп жүрбөсө, окугула, үйрөнгүлө. Мындай мүмкүнчүлүк эч качан болгон эмес да. Ушундай Куранды үйрөнүп алганга мүмкүнчүлүк эч качан болгон эмес. Шунча көп каракелдерибиз бар, шунча көп азыр үйрөтө ала турган алымдарыбыз бар азыр. Алым деле жок. Кичине билгендер деле үйрөтүп алат да. Ошо кыраат фарз, кыраат түрү туура окуу фарз. Анан жанагы келип жанагы азыр биздин оппонент болгон бир улутчулар бар. Алар эч кандай бир эмес, өзү кыргыз тили эмес чынында. Жана кээде 1 саатка калпаң кийип алып, мен кыргызмын деген улутчулар бар да. Ошолор келип алып, силер араб болуп кеттиңер. Жок, урматтуу, бул деген чоң өнөр, тил билүү. Бул чынында маданият, тил билүү. Чынында ичинде, ошонун ичинде бүт бар жазылган. Биздин бүт бардык жакшы жүрүш-турушубуз жазылган. Биздин нарава дейт го, нарава бул биздин жашоо принциптер. Ошол нарава ошол жерде жазылган. Баракелде. Анан ошон үчүн илим алыш керек. Мына орозодо эң жакшы эме амал отуруп алып окугула. Баракелде. Көп сүйлөбөй демек да. Көп кечке чейин жанагындай бекер сөздөр сүйлөбөй, анан көрчө илим алып, намаз окуп, орозо тутуп, истихфар кылып, анан жана фитр садаканы урматтуугундар унутпагыла. Бул фитр садака чынында кичинекей эле нерсе бул. Ошону да бербей койгондор бар да. Устаз, эфирибиз соңуна келип калыптыр. Булай кайрымдуулуктун айы дейт, булай жакшылыктын жарышкан айы дейт, булай дуанын айы дейт. Бир эл журтуңузга бир керемет бир дуа кылып бериңиз, бата кылып бериңиз. Мен ушул берекелүү Рамазан айында баардык кылган жакшы амалдарыбыз кабыл болсун. Биздин жазып аткан жакшылыктарыбыз, биздин окуп аткан намаздарыбыз, биздин берип аткан садакаларыбыз, ооз ачтырууларыбыз, түнкү ибадаттарыбыз, ар бир кылган кадамдарыбыз Алла Таала биздин кабыл кылсын. Алла Таала биздин тутуп аткан орозолорубузду, биздин түнкү намаздарыбызды, башка амалдарыбыздын баарын Алла кабыл кылсын. Билип билбеген күнөөлөрүбүздү Алла Таала кечирген болсун. Алла Таала бизди ошо максатына жеткирсин. Орозонун чыныгы максаты ошо таква болуу дейт. Ушундай эң мумундун жакшы сыпаты таква. Ошо бизди таквалардан кылып, Алла Таала бизди өзүнүн бейишине татыктуу кылсын деп айтпакмын. Анан баарыңыздарга Алла Таала ден соолук берсин, ийгилик берсин. Эмне муктаж болгон адамдарга Алла Таала ошо муктаждыктарын аткарган болсун. Биз ушул Рамазандын аягына чейин ийгилүү тутканга Алла Таала өзү жардам берсин. Алла Таала адашып жүргөн биздин бир туугандарыбызга хидаят берсин. Алиге чейин тутпагандар орозо туткан болсун. Намаз окугандар Алла Таала намаз окуган жакшы бенделерден кылсын. Алла Таала элибизге тынччылык берсин. Бизди ар кандай балекеттерден, кырсыздардан, оорулардан, согуштардан, ар кандай жамандыктардан өзү сактаган болсун.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсын, урматтуу bir туугандар. Ушул бүгүнкү биздин ушул коногубуз дин алымы, дин таануучу, коомдук ишмер Өзбай Чотонов болду. Аллах таала оразоңузду кабыл кылсын. Кайрымдуулук иш-чараларыңызды Кудайым өз дарегине кабыл кылсын. Ушул биздин жалпы телеканалга ушул демирчи болгон демирчилерге ыраазычылык билдиребиз. Motion Web IT Академиясына, Код курулуш компаниясына, Сенамет клиникасына жана Альянс мебелдик салонуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу bir туугандар, Кудай таала оразаларды кабыл кылсын, кайрымдуу иш-чараларды Кудайым кабыл кылсын. Жакшы ишке жарышалы. Орозо кармагандар үчүн эки чоң сүйүнүч бар дейт. Биринчиси ооз ачкан учурда, экинчиси район эшигинен кирип, Кудай тааланын жүзүн көрүүгө барышка насип кылсын. Кийинки оодон амандашканча куттуу орозо теле долбоору соңуна келип калды. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум.